Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү темабыз айтылуу айтышаарга жаактуудан теңи жок, кыргыздагы жеңи жок деген жеңи жок акым боюнча сөз кылабыз. Жеңи жок бул кандай акым болгон? Жеңи жок мурунку сабактарыбызда бир азын-оолак тааныштырып кеткенбиз. Жеңи жок негизинен Нурмолдонун шакирти болгон. Нурмолдонун шакирттеринен ушу бардыгы абдан атактуу акындар чыкты. Токтогул, Жеңи жок, Эшмамбет, Коргол төртөө тең кыргыздын поэзиясындагы, кыргыз поэзия антологиясындагы орду бар акындар деп айтсак болот. Ошолордун ичинен биз бүгүн Жеңи жокко токтолобуз. Жеңи жоктун өмүр таржымалыгы өтө кызык балдар. Себеби ал жаштайынан тоголок жетим калып, эки колу денеси эки колу аябай ала оорусу менен ооруп, элдин баары андан жийиркенип качып, анан акыры ошол таластагы болуш эптеп токойдон ары далда жерге барып көзүн тазалап өлтүрүп кой, элдин баарына жугат деп бир кишиге кошуп берет, айылындагы. Ал киши ушунчалык жеңи жок, көрктүү, жакшынакай сулуу киши болгон экен, жаштайында дагы ого өтөр сүйкүмдүү болгон болуш керек. Баягынын көзүн жалдырап отуруп, жеңи жоктун өлтүрө албайт. Акыры ал айтат: ушул тоон ары ашып кетсең, тайларыңа барасың, тайкелериңе барып туруп жашынгын, мен сени өлтүрдүм деп көйнөгүңдү канга боеп, анан алып барып анын тынчытайын. А сен кечкиргичекти ушул ашууну ашып ал балам, тайкелериңе качып кет деп качырып жиберет. Жеңи жоктун кийимин бир кушту союп, анын менен канжалатып туруп, мынакей мен момундай кыйнап туруп өлтүрдүм, анан сизге күбө болсун деп кийимин алып койдум деп анан аны ишендирген экен. Жеңи жок ошо тоон ашып кетип, тайкелерине араң дегенде жетип, ошол тайкелеринде чоңоет. Тайкеси абдан ошол айылдагы билимдүү, маалымат кат тааныган киши болгондуктан ал дайыма Жеңи жокко татыктуу билим берүүгө аракет кылат. Жакшы карайт. Жашы 14кө келип калганда ал ушунчалык комуздун боорун тырмалап отурасың, ушунчалык комузга кызыгасың, сенден кийин кандай адам чыгат, комуздун боорун тырмалап да жанбай каласыңбы балам деп кейит. Ошондо Жеңи жок: мен негедир жан дүйнөм ушул комуз менен байланыштуу болуп атат, мен комузду да үйрөнүп таштабайынчы деп суранат. Бирок тайкеси: комуздун боорун тырмалап отуруп сен кандай кийин жанбагасың деп кейиген бойдон ага ишеним артпайт. Кийин анан Жеңи жок чоңойгондо ушунчалык кара ыр деп коебуз, төкмө ырларды жамактап, куюлуштуруп төккөн абдан кыйын акын болуп чыга келет. Ал оюнда дайыма ушунчалык Нурмолдо менен жолугуп, ушул Нурмолдо менен бир айтышсам, саламдашсам деген көкүрөгүндө уялап жүргөн тилеги бар болчу. Бир күн анан күндөрдүн биринде ошол тилеги ишке ашып, Нурмолдо аттуу алдынан чыгат. Ассалому алейкум Нурмолдо деп эле ошол жерден саламдашуу ырын айтып төгүп киргенде Нурмолдо таң калат. Ушунчалык таң калып: ай бул кайсы акын Жеңи жок деген экен. Ошондон баштап анын өтө аты өчүп, Жеңи жок аталып кетет. Көрсө колундагы экзема абдан ала оорусу экземага айланып, абдан ылжырап, жеңинин баары жабышып, кол кыймылда болгондуктан, ушунчалык азап жедиргендиктен ал жеңин кыркып коюп Жеңи жок жүрчү экен. Ошо жараттары кургап айыксын үчүн. Ошон үчүн Нурмолдо аны тааныбай, бул кайдагы бейтаныш неме деп таң калып, анан анын акындыгын көрүп, анан бул кайдагы Жеңи жок акын деген экен. Ошондон баштап Жеңи жок аталып, лакап аты өзүнүн ысымына айланып кетет. Жеңи жок
аты биротоло Жеңи жоктун өмүрүнүн аягына чейин өзүнө кызмат кылып калат. Жеңи жоктун айырмасы бул кара ырды кара нөшөрдөй төккөн, куюлуштуруп, ушунчалык ырларында философиялык мааниси терең ойлорду айта билген Жаактуудан теңи жок акындардан Жеңи жок ушунчалык кыйын болгон экен. Анан мен кичи кезимде айылдагы апалар кошкондо ырлар мен кулагымда калды эле. Көрсө кийин мен адабиятка аралашканда мына ошол ырлар Жеңи жоктун ырлары экен. Көрсө элге ушунчалык сиңип, ушул жоктогон ырлар же болбосо кошок мотивиндеги ырлар аябай элге аралашып сиңип кеткен экен. Мен кийин ошол ырлардын баардыгы Жеңи жоктон тапканда мен абдан таң калдым. Жеңи жоктун ырлары элге абдан өтүмдүү, сиңимдүү, жугумдуу болгон экен. Эл өзү жакшы ырларды тандайт эмеспи? Жүрөктөн чыккан ырлар жүрөккө жетет эмеспи? Мына ошондуктан Жеңи жоктун ырлары Кыргызстандын түштүк бөлүгүндө, айрыкча Ош Жалал Абад өрөөнүндө кеңири тараган десек болот. Жеңи жок эр жеткенден кийин ал өзүнүн жактырып сүйгөнү көк сулуу болот. Бирок балдар, көк сулууга жетпей калат. Көк сулуу ушунчалык жанында жок сулуу, абдан келишимдүү кыз болгондуктан анын кудалап түшкөн, көзү түшкөн адамдары көп болуп, көп өтпөй эле бир бай абдан көп малды калыңга төлөп токолдук алып кетип калат. Анан Жеңи жок абдан ичинен сызып, зарыгып, ашыктык ырларын жаратып, көпкө чейин жүрүп калат. Анан өзү жашаган болуш, айылындагы болуш айтат. Ал кезде ар бир болуш акындарды жанына алып баккан балдар. Акындардын бүтүндөй камсыз кылууга милдеттүү болгон. Ошон үчүн акындардын рызкысы элден деп айтылган. Мына ошондо болуш айтат: Жеңи жок, сен эмне үчүн үйлөнбөйсүң? Жашың өтүп баратат дегенде, мен бир гана көк сулууну жактырдым. Көк сулуудан башканы албайм дегенмин. Көк сулууну ушинтип баланча бий тартып алып кетип калды. Мен колумда жок. Көк сулууга калың бере албай күйүттө кала бердим. Бирок көк сулууга антташкан сөзүм үчүн акыры бир күн барып артыңан ажыратып алармын деп ыр жаздым, сөз бердим. Мен ушул сөзүмө турам. Кайсы бир күнү барып артынан ажыратып ала турган күн да келер деп өзүнө өзү каниет кылып айтат. Ошондо болуш ар ойлонуп, бер ойлонуп, ошол көк сулууну алып кеткен байга барат. Ушундай менин көзгө басар акыным ушинтип такыр үйлөнбөй жүрөт. Сурасам көк сулуусун токолдукка тартып алыптырсыз. Эми өзүбүздүн акын, өзүбүздүн аксынын кулуну болгондон кийин жардам кылыңыз, көк сулуусун кайра кайтарыңыз. Канча десеңиз мен кайра ошол кеткен чыгымыңызды калың катары кайра төлөп берем дейт. Ошондо биздин Кыргыздагы ошол кездеги мындай феодалдык көз караш балдар оозуна толтуруп жылкыны уйду айта берген. Анан ошол болуштун эстүүлүгү, Жеңи жокко кылган жардамы ушул болгон экен. Анан моунча жылкы, моунча уй деп коет. Макул дейт дагы. Жеңи жокко айтып, мен сага ушунча малды төгүп, кайра көк сулууңду ажыратып берейин дейт. Жеңи жок абдан сүйүнүп, өзүнүн болушунун ушунчалык мээримдүү, ушунчалык кайрымдуу экендигине таң калып анан кийин ыраазы болот. Анан ээрчитип алып, ошол малдын баарын алдыга салып алып, байдын үйүнө барышат. Анан байдын байбичеси ушунчалык Кыргыздын ырым-жырымын колдонгон кыйын, нарктуу байбиче экен. Эгерде биз азыр көк сулууну боз үйдүн эшигин кенен ачып туруп, эшиктен чыгарып жиберсек, көк сулуу менен кошо байдын бүтүндөй ырыскы дөөлөтү ээрчип кетип калат деп ырымдап, көйнөгүнүн этегине, кошкат этегине эзели согончогу канабай калсын деп көк жиптен тепчип, аны көк сулуу оюна албайт, кеткенине кубанат, ушул чалдан кутулганына кубанат, өзүнүн антташкан жигити Жеңи жокко барарына кубанат дагы, ал көк жипти эмнеге тигип атканын, ырымдап атканын такыр этибарга албайт. Көк жипти
тепчип ошентип эзели согунчоң канабай калсын деп туруп, анан кайра ошол тепчиген көйнөктү кийгизип, анан боз үйдүн оозунан эмес, капшытын көтөрүп капшыттан ырымдап чыгарган экен. Мына ошол ырымды, ушул немени мындача айтканда каргышты деп коет. Каргышты баягы эзели төрөбөй кал дегени эми бул каргышка тете сөз да. Мына ошол каргышы кара башына тийип, эзели көк сулуу төрөбөй калат. Кийин байкаса көйнөгүнөн учукталган көк чип чыгат. Ал көк чипти такыр эзели өзү тиккен эмес. Анан кийин бул жөн жип эмес экендигин, ырымдап тиккенин кийин билет дагы, бирок баары кеч болуп калат. Ал экөө ушунчалык эки жакшы кошулса бир кем дүйнө дегендей, кыргыздын философиялык макалдарындай, экөө арзышкан ушунчалык жакшы үй бүлө болот, бирок балдар бала көрбөй калат. Аябай өксүйт, аябай кыйналат, окшотуп үйдү кармадың, көңүлүң толкуп, бир бала сүйбөдүң, кантейин деген ырларды абдан жаратат, жеңи жок. Анан ошондо ошол күндөрдүн биринде ал Арыстанбекке барат. Арыстанбектин атагы абдан чыгып аткан болот. Арыстанбекке барып жолукса, Арыстанбек боз үйдө, анда Ысык көлдөн көчө элек экен, нарынга. Боз үйдө чыканактап, хан жатыш кылып чыканактап жаткан экен. Салам айтып киргенде Арыстанбек алик албай коет. Ал жайын сурабай коет, кел тур кылбай коет. Анан мына ошондо ал кайра олтуруп эшикке этегин күүп, эшикке кетип баратып сүйлөнөт. Арыстанбек эле дейт. Арыстанбеги эл тоготпогон бир жоон моюн неме экен, кел тур кылбагандан кийин эмне кылам, чыгып кете берейин деп анан күңгүрөнүп чыгып баратканда Арыстанбек токто деп туруп анан токтотот. Олтур мындай. Мен эмес, менин желкемдеги периштелерим айтып жатат дейт. Себеби Арыстанбек олия киши болгон. Желкемдеги периштелерим бул көк сулууну алам деп каргышка калып калыптыр. Эзели көңүлү толкуп бала сүйбөптүр. Мындан ары балалуу да болбойт деп айтып атат. Мен ошону айтып коеюн дейт. Дегенде анан кийин баягы көк тепчиген жип бекер эмес экен. Мына ошондуктан биз балалуу болбой калган турбайбызбы? Демек мен көк сулууну ажыратып алдым десем, көк сулууну каргышка калтырып ажыратып алган турбаймынбы деп өзү да кейип анан кетет экен. Мына ошентип алар ушунчалык көк сулуунун бала төрөбөй, бала сүйбөгөндүктөн ал өзүнүн ырларында балам жок деген ырлар түрмөгүн абдан көп жараткан. Мисал келтирип кетсек, оң колумда муунум жок. Бул дүйнөдөн мен өтсөм, ордумду басар уулум жок. Сол колумда каруум жок. Кайрылышта мүрзөмө кайрылып барар уулум жок деген ырларды ырдайт. Бир күн ат минип келатса, жерде жалгыз дарак турат. Ал даракка атын байлап, бир аз көлкөлөп, саябанында көлкөлөп өтөйүн деп отуруп калып, ошол даракты карап дагы аябай ыйлайт. Бул чөлкөмдө сен жалгыз, мен да сендей жалгызмын. Сен жалгызсырап жерде турсаң, мен да бул дүйнөдө жалгыз болуп турамын. Артымда балам жок деп абдан кейип, ошол жалгыз теректи өзүнүн тагдырына салыштырып, кейип көпкө чейин ырларын төгүп, комузу менен турган болот. Мына ошол ырлары канчалык деңгээлде кагаз бетинде калды билбеймин, бирок ошол жалгыз даракты өзүнүн тагдырына окшоштуруп, ырга салып көпкө чейин кейип ырдаган экен. Ырга салып төккөн экен. Мына ошондуктан биз жеңи жоктун тагдырын абдан кейиштүү өткөн тагдыр дейбиз. Бирок ал өлөр өлгүчөктө сен төрөбөдүң, сен мени кубаш атактырдың, сен мага бала сүйдүртпөдүң деп бир дагы көк сулууну кектеген жок, бир дагы ага мындай акарат сөз келтирген жок. Өмүр бою экөө кыз жигиттей ынак сүйүшүп өттү дейт.
бир акындардын жолугушуусунда дагы акындар өздөрүнчө калып, аябай санжырага түшүп, аябай бир айтыштарга түшүп неме кылганда дагы дейт, жеңи жок дейт. Тиги байбичесин алып барып, жаңы үйлөнгөн кыз жигиттей болуп жатып алышар эле дейт. Алар конокто жүрсө дагы, башка жерде жүрсө дагы кыз жигиттей бири-бирин сыйлашып алып жүрчү дейт. Көк сулууну айылга калтырбай, өзү менен коштоп алып жүрчү деп айтат. Баягы тайкеси комуздун боорун тырмайсың, кантип оокат кыласың деген сөздөрүнүн баары тегин болгон жок, жеңи жок дегеле Кыргызстандын түштүк акындарынын арасында эң бир орду бар, поэтикалык жан дүйнөсү абдан көркөм, өтө залкар акын болду десек болот. Мына ошентип бул дүйнөдөн баласыз өттү, экөө тең. Булардын өксүгөнү бир кем дүйнө дегендей ошентип бала сүйбөй өтүштү. Бирок кыргыз поэзиясынын антологиясында абдан чоң ысым менен анын ырлары катталды. Жеңи жоктун ырларын, жеңи жоктун артында балам жок деп, артынан эскерер киши жок болбосун деп биздин айтылуу коомдук ишмер Бекмамат Осмонов юбилейин өткөрүп берди. Бул улуу адамдар гана таанып билет деген менен барабар, балдар. Эгерде жеңи жок улуу болбосо, ушундай белгилүү коомдук ишмер Бекмамат Осмонов анын артынан ушундай юбилейин өткөрүп, эл чакырып, кадимкидей кайрадан ашын өткөрүп бере беле. Буну дайыма кыргыздар бийик адамды, улуу адамдарды улуулар гана тааный билет деген сөз мына ошондон келип чыккан. Мына ошол мааракесинде Бекмамат Осмонов өзү чыгарган жаңы китептеринен ушул балам жок деген ырларын ушунчалык көркөм окуп, элдин арасында айтып турду. Кайрадан жеңи жоктун бүтүндөй өмүр дөөлөттөрү айтылып турду. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү сабагыбыздан айтылуу акын жеңи жок менен тааныштыңыздар. Жеңи жоктун өмүр таржымалы, жеңи жоктун кыргыз поэзия антологиясында алган орду жана жеңи жоктун философиялык ырлары менен тааныштыңыздар. Кийинки сабактан жолугушканча саламатта болуңуздар.